Амансыздар, урматтуу YouTube каналымдын жалпы көрүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүн биздин жаныбызда учурда абдан популярдуу болуп турган актриса эжекебиз Альбина Имашева. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сизди бир учурдан пайдаланып кармап калдым, интервью. Съемкадан кармап калдыңар да. Болбосо Альбина эже келиңиз, бизге маек бериңиз деп абдан көптөн бери сизден суранып жүрдүк эле. Тилекке каршы сиздин убактыңыз болбой аттыбы же өзүңүз айтып калдыңыз, YouTube каналдарга көп интервью бере бербеймин депчи. Себеби эмнеде? Бир себеп бар да. Бир 3-4 жыл болуп калды. Бере элекмин. Баягы эмне дегенде бир мындай себеп болуп калды. Ушундай YouTube каналдын мындай белгилүү эле адам чакырып эле ушундай интервью, анан плюс оюн болот деди да. Анан хорошо деп макул болуп, анан мен болгон жумушум баарын атмен кылып саат 11-ге чакырган эле. Ушундай адреске келиңиз деп чалып, анан мен эртеси бүт баардык жумуштарымды ошого жараша пландап, бүт баарын түзүп алып туруп, анан 11-ге жакын, анткени мен жумушум жакын, театрга жакын эле жерде экен, анан жумуштан бир 5 мүнөттө жетип барат экенмин деп расчет менен ошо 11-ге 15 мүнөт калганда чалдым тиги балага. Чалып эле точный адресин айтып коесуңбу, мен кирип барайын, канчанчы этаж эмне десем эле, эже бүгүн съемка болбойт дейт. Анан мен айттым, сен, мен түшүнбөй калдым, мен кандайча болбойт, сен кече эле чалып, эртең съемка болот, ушундай болот дебеди эле. Жо, сиз менен келе турган партнер бүгүн келбейт экен. А мен айттым, мен түшүнгөн жокмун, сен мага канчадан бери чалып, ушундай плюс интервью, плюс оюн болот эле, ошого келип бериңиз деп суранган үчүн мен деген бүт бүгүнкү жумуштарым баарын атмен кылып, жылдырып, сабагымды жылдырып, мен сен үчүн ушул нерсеге келдим да. Сен эмне үчүн заранее айтып койбойсуң? Эмне үчүн бул нерсени азыр мен чалганда гана айтып атасың? Дедим, деп эле коюп койдум. Мен ошондон кийин YouTube каналдардын мындай жоопкерчиликсиз мамиле кылганына, анткени ар бир адамдын өзүнүн графиги бар, өзүнүн жумуштары бар, ошого жараша бардык нерсени иреттештирет. Значит, мен ал балага обещать эткенден кийин мен өзүмдүн Адамды баягы өзүмдүн айткандан кийин кылышым керек жумушумду деп ага ошондой мамиле кылып атсам, ал мага кылган мамилеси ушул да. Мен баягы өзүм мындай далдырап эле туруп калдым. Апей, кызыксың го сен жок дегенде эртең менен чалып айтып койбойсуңбу? Бүгүн болбойт эже, ушундай болуп калды, партнеруңуз башка жака кетип калыптыр, же болбосо сиз менен келе турган адам, сиз менен кошо дагы бир адам келмек, ошол бүгүн бошобой калыптыр деп жок дегенде кечээ же бүгүн эртең менен чалып койсоң болот беле? Ошон үчүн мен ушул нерсени YouTube каналдагы бергенге категорически бардыгы чалат, бардыгы берип коюңузчу, эми баягы интервью деген интервью баягы эмне жаңылык болуп атат, кандай алдыда пландар бар деп билгиси келгендерчи. Бирок мен ошондон кийин жок дедим. Экинчи YouTube каналдарга, экинчи ушундай телевидениядан да көп чалып атышат. Ошо мындай азырынча кое турайын деп мен өзүм ушундай ызаланып калдым. Ызаланып, мен как будто кичинекей кыздай мага отношение кылып койгонум мага жакпай калды. Мен ошон үчүн. Бирок бир карын майды бир кумалак чыртат деген сөз бар. Ошондой болуп тур, бирок жоопкерчиликтүү, ишин сүйгөн деле адистер бар. Сиз капыл болмаңыз. Бирок жашоодо негизи конфликттен качасызбы же ошол нерсени ошол жерден чечип алганга аракет кыласызбы? Мен баягы кинолордо баягы конфликтный аял көрүнөм го. Конфликтный аял көрүнөм, стерва көрүнөм. Бирок мен көбүнчө конфликт болуп аткан жактан дагы унчукпай, же болбосо ушундай бир ситуацияны жөнгө салганга аракет кылам. Бирок мен ичимде катып, тигинтип койду эле, бул мынтип койду эле деп мен отурбайм. Раз ушундай конфликт болуп атса, сөзсүз түрдө ошол адам менен на месте ушундай чечишип алганды жакшы көргөн адаммын да. Эгерде ал тыңкыйып жүрө берген болсо, мен барып эле сурайм, эмне болду? Айт. Бир нерсе кылдымбы? Может, мен бир туура эмес бир нерсе кылып алып, мен өзүм билбей калдым деп ушундай конфликтный ситуацияны ошол момент чечкенге аракет кылам.
кандайсыңар? Ой, ай, сен мен мындай эртегиле болгонсо айт, бербейт берем. Мына ушундай болуп калды. Саламатсыз ата. Хош келдиң балам. Ай, Дана, кой тургула. Кой тур алтынымге. Бөйдө урсуктан тышкары болмагам. Ден соолукта бол, жолуң дайым ачык болсун, макулбу? Шаарда эмне жаңылык? Ата шаардачы вообще башкача экен. Интернетте кадимкидей учак экен. Ба, телевизорлор барбы? 200дөн ашык канал бар, Домашний кинотеатр. Старт жана О кино, А YouTube телевизордун ичинде. Баса, жанагы интернет 100 мегабитке чейин ылдамдыкта иштейт. Туурабы? Атам мунун баарын каяктан билет? Айылдыктар замандан артта калды деп ойлойсуңар, шаардыктар. Сайма Телекомду биз эч аны кошуп алган. Үй интернети, интерактивдүү телевидениясы дагы региондордо да бар. Ааламга жол айылдан башталат дейт. Башка чай ичебиз. Балам жактен келсе. Балам, ТВ приставкасында бекер беришет экен. Саймадан? Ооба, баско. Ошак болмай. Анан кийин көп нерсе бересиз. Сиздерге несправедливый, кайдыгерлик, же болбосо ушундай нерселерди көп жактырып бербейм да менчи. Жолдошум экөөбүздүн баардык ордорунда болуш керек да негизи. Болгон нерсе жумушуң жумуштай, сабагың сабактай, үйдөгү кыздарыбыздын окуусу, алардын тамагы, алардын тазалыгы, алардын баардык нерсеси баардык ордунда болуш керек бизде. Анткени ушундай тактикага көнүп алганбыз, экөөбүздөн бир нерсе туура эмес болсо эле уже кыжалат болуп баштайбыз да. Мүмкүн ошол нерсени жактырбаган адамдар болушу мүмкүн. Биз өтө жоопкерчиликтүүбүз. Жолдошум экөөбүз тең саат 10-до репетиция боло турган болсо, биз сөзсүз түрдө 9:30-да барып, театрга барып даярданып, өзүбүздүн ишибизди кылып, ага чейинки подготовка деген бар, сахнага чыга турган алдындагы нерселер бар, ошонун баарын жасап, 10-до сахнага чыгып кеткенге ашыгабыз да. Бардык жерден дагы ошол эле мен айтып кетмекчи, жоопкерчиликсиз нерсени өтө жаман көрөбүз да. Альбина эже, мындай чыгармачыл адамдар, ырчылар болсун, балким шоу өкүлдөрү, ошо артисттер мындай интригага жакын болуп эле биринин артын бирин жамандап эле чыгып беришет го экрандарга же Инстаграм баракчаларыначы. Анан сиз ошондой интригага кабылган учурларыңыз болду беле? Мен андай интригага кабылган эмесмин, анткени антип өзүм интриганы да жаман көрөм. Интрига кылып аткан адамга дагы мен түз эле айтып коем. Эми бул жагы туура эмес болуп калды белечи. Анан ошого жараша мен өзүмдүн ошондой интригага терс мамилемди билген жакын адамдарым андай интригага барышпайт. Тем более мен Инстаграмда да эч качан интрига жасабайм. Хайп үчүн бир нерсе кылбайм. Только Инстаграмды мен как жумуш катары кабыл алам. Же болбосо өзүмдүн жакшылыктарымды өзүмдүн досторум менен бөлүшкөндү кабыл алам. Бул нерсе баягы Инстаграм өзүмдүн личный блогум. Комментарийлер келиши мүмкүн, мындай кылсаң болмок, анан тигиндей кылсаң болмок. Бирок мен көбүнчө комментарий жазган адамдар эч качан мага жаман айткан адамдар эмес, баардыгы мен анткени позитив каалаганды жакшы көрөм. Инстаграм баракчаңызды ошо байкап мындай барактаганда абдан только позитивди чыгарат экенсиз, бир окуяларды жазат экенсиз, абдан активдүү алып барып жатасыз Инстаграм баракчаны. Ошол нерсе мындай Инстаграм бир абдан чоң күчкө ээ экенин качан түшүнүп катуу киришип баштадыңыз? Инстаграм мен жаңы ачылганда эле баягы биздин Кыргызстанга жеткенде эле ошондо Facebook көккөнү бирдей ачкан элем. Бирок баягы көңүл бурбайсың го. Кээде сүрөт киргизсең, киргизип анан ал кезде Инстаграм, Facebook сүрөт киргизүү бир аз биздин кыргыз менталитетинде бир аз уят эле да. Сен эмнеге ал сүрөтүңдү киргиздиң, сен өзүңдү мактап атасыңбы, же сен өзүңдү жакшы көрөсүңбү деген жакындарыңдын же болбосо жок иштеп жүргөн кесиптештериң тамашалап калса, деп кайра уялып калчу элем да. Анан кийинки баягы Инстаграм түшүнүк келгенде эмне үчүн деп мен өзүмө осознавать эттим. Инстаграм көрсө
мен өзүмдүн жашоомду жазсам болот экен, баягы эске калтыра турган, эстеликке калтыра турган сүрөттөрдү коюп койсом болот экен. Мен өзүм архив катары колдоном да. Анан баягы былтыр взлом болгондо ушунчалык ичим ачышты, анткени мен ар бир постту мен өзүмдүн кийин ойлоп коет элем да, баягы убакыт келет, баягы Кудай буйрса бактылуу арылык келет. Мен ошондо ушул Instagram постторумду карап туруп бир өзүмө мемуар жазсамбы же китеп жазсамбы, өзүмдүн баягы эскерүүлөрүм мененчи ушунчалык взлом болгондо бүт постторумдун баарын өчүрүп салганда ичим ачышканы ошол постторум болду. Мен ал Instagram баракчам жок болуп кеткенин эмес, мен ошол постторум анткени ар бир күндү мен ушундай как күндөлүк катары жазчу элем да. Баягы балалык күндөрдү эстегеним, мисалы үчүн кызым төрөлгөндө ар бир кылыгын, ар бир айда кандай кылыктар пайда болду, эмне кылды, бүт баарын мен ошол как эстелик катары, архив катары жазып эсиме, кээ бирөө баарын эстеп жүрө албайсың да, бүгүнкү күндө эмне болду, баарын эстеп жүрө албайсың. Бирок мен ошол нерсени Instagramга пост кылып жазчу элем. Ошол постторума аябай ичим күйдү. Мен анткени ушул нерсени мен кийинки келечекке дайындап аткам. Китеп жазайын, же болбосо мемуар жазайын. Баягы биз азыр отура калып, мурункудай күндөлүк колго ручкага кармап жазбай калбадыкпы? Азыр колдо телефон, бардык нерсени ушул нерсе менен Instagramга сактап койсом, мен ошону ачып алып туруп, кийин ушул сонун жакшы бир өзүмдүн бала чагым деп блог болмок да. Мен ушундай элестетип койгом, блог болмок. Мен өзүм бала чагым, бир туугандарым, анан үй бүлөнү кандай куруп баштадык, анан менин үй бүлөм, кыздарым деп ушундай бир блогду уже өзүм мындай составлять этип койгом да. Ошол нерсеге ушунчалык ичим ачышты. Анан эми Кудай буйрса алдыда дагы жазып жүрө бермекчимин. Атактуу азыр адамдар мындай Instagramдын жардамы менен көп нерсени мындай акысыз эле алам, эч нерсени сатып албай калдым деп берип калышат да. Маекчи, сизде кандай болот бул жакта? Эми Instagram бир чети жумуш деп кеттим, бир чети менин архивим деп кеттим, бир чети менин күндөлүгүм. Ооба болот, Instagram аркылуу мен реклама кылам. Бул эми ушул убакытта пайдаланчу нерсени пайдалана билиш керек экен. Ал бул эртең болобу, эртең болбой калабы, бул мындай гарантия бере турган нерсе эмес да. Ошондуктан ар бир нерсени убак саатында пайдаланып калуу бул ар бир адамдын мүмкүнчүлүгүнө жараша. Азыр кино тасмаларда, театрда, көрнөк жарнактарда көрсөк эле Альбина Имашева азыр абдан мындай итиңиз чөп жеп жаткан учурда мындай бир оомат келди десек дагы туура болот окшойт да. Анан ошол нерсе кут болсун, бирок ошол багы мындай ак көз, кара көз деген нерселер бар да. Ошол нерседен кандай сактанасызбы, коркпойсузбу? Негизи баягы өзүбүз кыргыз болуп жаралгандан кийин кыргыздын менталитетинде апаларыбыз деле ошентип чоңойткон. Баягы кирине кирип калса киринелеп, үйдө аластап, же болбосо ушундай үрп адат, каада салт менен чоңойгон адамбыз да. Өзүбүз Советтер Союзунда төрөлүп, ошол Советтер Союзунда өсүп калсак дагы, бирок ошол Советтер Союзунда чоңойгон адамдар баягы апаларыбызды ошол кезде идеология боюнча атеист кылып чоңойткон да. Бирок биз баары бир үй бүлөбүз менен Кудай деген адам болчубуз. Бирок ошондой жаман көз, жаман сөз, ушундай нерселерди апам сөзсүз түрдө мен кичинекей чагыман эле мага көз бат тийип калчу эле да. Анан киринелеп эле кайра адам болуп калсың. Апам сөзү боюнча мен баягы бала бакчага барганда эле анан алып кетейин деп барса эле баягы мени мынтип эле колуна мынтип тапшырып койчу экен. Көтөрүп эле бессознательничи, анан тапшырып анан келип эле үйгө алып келип эле баягы киринелеп неме кылсам эле кайра бала болуп калчусуң дейт да, мындай жашнака болуп калчусуң. Кайра эртеси тапшырам, кечинде эле ушуну көтөрүп келчүмүн дейт. Көбүрөөк көп тийчү сага дейт. Анан апамдын ошол киринелегени үйдө да кылып турабыз биз. Кыздарыбыз бар, эми баягы жаман көз, жаман сөз, баягы любой жакшы көрүп кетсе деле ошол нерсе адамдын бир энергиясын мынтип соруп коет экен да. Ошол энергиялар топтогонго, көбүнчө көлгө барып мындай кээде бизде постоянно непрерывный неме болуп калат да, мындай жумуш болуп калат. Бирок ошол отпуска учурунда эмгек өргүүсүнө чыкканда көлүбүзгө барып бир
чоң мындай энергия топтоп келгенге кыздарыбыз менен көбүнчө көлдү круиз кылабыз. Бул нерсени ушундай кылып толуктайбыз да. Сөзсүз түрдө баягы бирөө жакшы айтат, бирөө жаман айтат, бирөө мүмкүн ал бирөө жакшы айтып, бирөө жаман айткандай эл эмес, ошол жаныңызда жүргөндөр эле, кесиптештер, ошол эле учурда конкуренция дагы жок. Ал кесиптештерде бизде мындай да, биз кесиптештерибизде андай нерсени мен чынында эле байкай элек. Анткени биз кесиптештерибиз бизде мындай бар да, ар ким өзүнүн типажына жараша роль ойнойт да. Мисалы үчүн мен ушул кебетем менен Джульеттаны ойной албайм. Ошондой нерсени ар бирибиз өз мээбизге куюп алганбыз. Мисалы үчүн мен Джульеттаны ойной албагандан кийин, значит ал жаш кыздарга ылайыктуу деген сыяктуудайчы. Анан эми бул жаш кыздардын эле мен ойномокмун деп эле мынтип жаман көрө берген, бул нерсе уже баягы кандай десем, түшүнүгү бир аз азыраак адамдар эле ошондойго бөлүштүрүп албаса, бизде көбүнчө мен театрда иштейбиз го. Кесиптештерибизде мен чыгармачыл топто 60-тан ашык адам бар, актер, актрисалар именно. Анан эми театр боюнча 200 адам иштейбиз. Анан бул нерсени мен 21 жылдан бери ошол театрда эмгек кылып келдим. Бир да жолу байкаган жокмун. Бирибизге ар дайым улуу, бизде поколение көп да. Жаш поколение, орто поколение, улуу поколение, анан аксакалдар поколениясы бар да. Бизде ошол нерсе мындай гармонияны кармап турат. Анткени биз улууларды сыйлаганды билебиз. Улуулар бизге акыл насаатын айтып, кайра ошол сахнага чыгарып, тарбиялаганды билишет. Ошондуктан биз мындай нерсени илгери айтып калчу эле, ой, ал тигинтип, анан атаандашып, анан конкуренция болуп, анан мынтип чабыша кетиптир, анан неметип кеттир. Мен 21 жылдан бери иштеп жүрүп, биздин ушул театрдан эч качан ушундай болгонун көрө элекмин. Мүмкүн билбейм, бирөө менен айтыша кетип, мүмкүн жаман көрүп калышы мүмкүн, но чыгармачылыкта ар кандай болот да. Чыгармачылыкта сахнада кээде ушуп кетесиң, кээде талашып кетесиң, кээде мындай кылалык деп бир сонун нерсе түзүп алабыз да. А бул только сахнада, жумушта калат. Биз личный өзүнчө, мисалы үчүн экөөбүз мынтип отуруп чай ичип отурганда, ал жумуш тиякта калат. Биз өзүбүздүн отношениябыз башка, жумушка кылган отношениябыз башка да. Ошондуктан мындай конкуренция, атаандашуу деген бизде менин көз карашымда жок эсе. Альбина эже, мисалы үчүн театрда эмгектенгендер ошол өмүр бою эле театрда мындай экрандан көрө албайбыз да, балким ошол кино тасмага тартылууну каалабайбы, же бул жерде да бир аракет, мындай изденүү болуш керек. Мисалы үчүн сиз ошол эле учурда театрда и тасмаларда дагы бирдей кетип атпайсызбы? Мен эң биринчи баягы чыгармачылыкка таштаган кадамым бул кинодон башталган. Бала чагымда бардык интервьюларда айтып келем, бала чагымда кинодон башталган. Эми азыр мисалы үчүн эгерде Бишкекте жашай турган болсоң, кичинекей балдардын, мектеп жашындагы балдардын киного тартылганга мүмкүнчүлүгү көп да. Айылдагыларга мүмкүнчүлүк жок го эсе. Ал үчүн Бишкекке келип жашаш керек, же болбосо ушундай кино, же болбосо ошол айылда тартылып калыш керек болот. Бир гана ошо баягы ыраазычылык, ошол мен чыгармачылык жолго башатым ошо айылдан башталганына байланыштуу. Бул Кудайга ыраазычылык билдирип кетем, анткени менин жан дүйнөмдөгү нерсени Кудай ошол жака алып барып, мени киного тарттырып, анан ушул жака тагдыр ушундайга буруп кетти да. Театр мен ушул актерлук чеберчиликке тапшырган университет, институттан башталды. Мен ага чейин театр деген телевизордон көрчүмүн. Бирок мен театрдын өзүнүн ичин көрүп, же болбосо зритель болуп отурган эмесмин. Анан ушул университетке, институтка тапшыргандан кийин театрга баргыла деп, баягы көргүлө, актерлорду көргүлө, барып спектакль көргүлө дейт. Анан келип биринчи аттаган театрым ушул Кыргыз драма театры болгон. Мен аттап кирип, ошол спектакльге, эмне спектакль экенин да билген эмесмин. Барып көрөсүңөр, кайра эртеси талдап бересиңер деген бизде задание бар болчу да. Анан келип көрүп эле мен ичине киргенде эле театрды сүйдүм. Менин чыгармачылык жолум кинодон башталганы менен, мен чыгармачылык сүйүүм театрдан башталган.
сүйүм ушу театр, кирип эле театрдын аурасы, энергиясы бир башкача сезилген да. Анан спектакль көрдүм. Спектакль эң биринчи спектаклим бул Курманжан датка болгон. Азыркыга чейин жүрөт. Азыркыга чейин ушул Курманжан датка спектаклин көргөндө мен ушунчалык бир мындай өзүмдү бир башка дүйнөдө ошол Курманжан датканын доорунда жүргөндөй сезип, ишенип, мындай кыйлап, күлчү жеринен күлүп, ойногон жеринен өзүм кошо ойноп көргөм. Эми азыр ошо канча жыл өттү, ошол Курманжан датка спектаклинде мен азыр Курманжанды ойноп атам. Бул нерсе парадокс деп койсо болот. Бул нерсеничи бул нерсе болот беле, тагдырыңызга ыраазы турбайсызбы анда? Ыраазымын мен. Эгерде дагы жашоо берем, сен ушул жашооңдо кайсы бурулушка бурат элең десе, жок, мен ушул эле жашоону кааламакмын. Ушул эле мен ата энемди ушул эле ата энемме бергиле, бир туугандарымды бергиле, ушул мен кесибимди бергиле, ушул кесиптин аркасынан тапкан мен үй бүлөмдү, арнисти, кыздарымды бергиле демекмин. Эч качан мен мындай болот го, жок, мен эслим мага жашоо берсе мен башкача жашамакмын. Жок, мен ушул эле жашоомду шүгүр кылып, ушул эле жашоомду кайра мындан да жакшы кылып, мындан дагы өркүндөтүп, чыгармачылыгымды мындан дагы бир фантазиямды иштетип бай кылганга аракет кылмакмын. Азыр Арынис агай жөнүндө сөз болду. Эгер жолдошуңуз башка кесиптин ээси болгондо, сиз ушундай ийгиликтерге багындыра алат белеңиз? Бул абдан кыйын суроо. Баягы бизде Саманчынын жолу спектаклинде ушундай суроо бар да. Кыйын суроо бердиң толгонай деп Жерене айткандай эле, кыйын суроо. Эгерде Арнис башка кесиптин ээси болуп калса, мен мындай чыгармачылык ийгиликке мынчалык жетишкендикке жетмек эмес болушум керек. Ошондуктан баягы аял күйөөсү ортосунда гармония болсо, аял күйөөсүнүн ортосунда бир кандайдыр бир ортосунда бир түшүнүк болсо, мамиле болсо, бири-бирин жакшы билген болсо, ушундай чыгармачылык жаатында дагы, үй бүлө жаатында дагы, деги эле кесиптештер, достор арасында дагы мындай чоң жетишкендик болмок эмес болуш керек деп ойлойм. Ошон үчүн мен ар дайым айтып келем, мен Арниске ыраазымын. Анткени сен жок, сен аялсың, сен энесиң, сен төрөшүң керексиң, сен үйдө мага ысык тамак жасап берип турушуң керек, үйдү таза кармашың керек. Сен деген как эне катары, аял катары сен үйдө отурушуң керек десе, мен деле ошого макул болмокмун. Анткени бул мен өзүм тандагандан кийин күйөөнүн сөзүн эч качан, мен апамдын тарбиясын сөз алгам. Апам атамды кандай сыйлаган болсо, мен ошол бала көргөнүн көрүп тур, анан кайра ошону кылат го. Ошол сыңарындай атамды кандай сыйлаган болсо, мен да ошол күйөөмдү ошондой сыйлайм деп өзүм ушундай чечим чыгарган эмесмин. Бул мага вложенный болчу да. Анын сыңарындай Арнис эмне десе, үйдө отур десе, үйдө отурмакмын. Бирок Арнис мен чыгармачылыгымды колдоп, чыгармачылыгымда кандай роль албайын, экөөбүз сөз түрдө талдайбыз, кандай кылыш керек, эмне кийиш керек, кандай болуш керек. Сөз түрдө бул экөөбүздүн ортобузда үй бүлөлүк советте, кеңештен өтүп, анан ушундай болот. Эгерде бири-бирибизге, Арниске мен сынчы болбосом, Арнис мага сынчы болбосо, анда биздин чыгармачылыгыбыз сен ушундуксуң деп мактайт. Мактаган менен бизде кыргызда сөз бар эмеспи? Канча мактаса да керең бол дейт го. Мактасын, бирок сен керең бол. Эгерде сен керең болбосоң, эгер сен ошол мактоону угуп алсаң, анда сен өзүңдү кыйын сезип аласың. Значит, мен да кыйын экенмин, ушундук кылаттырмын деп кээ бир кемчилигиңди көзгө илбей калышың мүмкүн. Ошондуктан биз бири-бирибизге катуу сынчыбыз, ушабыз. Арнис көбүнчө точный нерселерди айтат. Анан башында мен дагы чычалап кетем. Жок, эмнеге андай болуш керек да, мындай болот да. Жок, сен ойлончу, мындай болуш керек дегенде анан бир аз ойлонуп тур, туура эле айтып атыптыр деп сыртыңан айтпайсың, бирок ичиңен мойнуңа аласың да. Улуу кызыңыздар турмушка узатканыңыздарга 1 жыл болуп калды. Кудай буйрса жакында тайыны таята статусуна ээ болот экенсиздер. Буйрса.
кандай сезимдер болуп жатат? Өзүңүз жаапчысыз, мындай тайыны дегенде биз элестетебиз го, бир аз мындай жашы келип калган. Чоң эне тайыны болот демей. Буюрса эми баягы сезимдер албетте бир башкача, анткени кечээ эле төрөлүп аткан кызың өзү мына өзү эне болоюн деп Кудайдын буйругу менен буюрса эне болгон турат, эне статусуна келиш дагы бир оңой нерсе эмес. Биринчи баланы көтөрүш, андан кийин баланы төрөш, андан кийин аны тарбия, татыктуу тарбия бериш, бергенден кийин гана ошондо гана сөз кылбасак баягы бизде илгери деп коем мен. Биздин убакта мен мисалы үчүн ошол эле Мадалянаны төрөөрдүн алдында бизде мындай болчу да, эч качан төрөлө элек балага кийим алдырчу эмес. Азыр мисалы үчүн сумка в роддомда уже заранее даярданып алып шумдук болосуң го, жок. Бизде ошондой бул да неме болсо керек, биринчи төрөлсүн, анан баягы жала аяктарын алып, топу сопуларын аласың го. Азыр ошондой эле Мадалинада дагы биз Арынч экөөбүз бир да кийим алган эмеспиз да, жада калса байпак сайпактарын алган эмеспиз. Ошо качан гана бала төрөлүп, Мадалина төрөлүп, мынакей деп сүйүнчүлөп, акушерлер сүйүнчүлөп кыздуу болдуң дегенде гана анан Арынч барып, өзү базардан барып биринчи кийимин алып келген, өзү тандап алып келген эле да. Ансыңарындай азыр төрөлө элек наристени туюкпай деп коебуз го, туюкпайды азырынча сөз кылбай эле кое турсак болот. Биринчи төрөлсүн, Кудай буйрса жакшы тарбия алсын, ошондон кийин анан сөз кылалык. Ошондон кийин анан мен мындай кандай сезимдер болот экен, ошондо айтайын. Ошо турмушка узаткан учуруңузду бир аз эстеп өтөлү. Сиз башка ошол массалык маалымат каражаттарына бергенсиз, ошол убакта баягы жаштардын сезимине тоскоол болгон жокпуз депчи. Ошол эле учурда мындай кызыңыз 18-де турмушка чыктыбы? Мындай жаш окуса болот эле, эл жер көрсө болот эле деп бир аз ичиңиз тыз этсе керек. Албетте баягы окуш керек, башка чет мамлекетке барып, мүмкүн окуусунун дагы өркүндөтсө болот эле. Бирок баягы биз Нуркул менен таанышканда, Нуркул менен тааныш болчубуз. Көбүнчө съемкаларда, кино тасмалардын таласында чогуу жүрүп калчубуз. Бирок эми мага күйөө, бизге күйөө болуп калат деп эч кандай элестетчү эмес элек да. Анан мындай кээ бир презентацияларга барганда эле Нуркул алдыбыздан чыгып эле качып кетип калчу. Аны деле билчү эмес элек да. Анан таанышуу болуп калды. Таанышуу болгондон кийин эле анан экөөнүн биз баягы чыгармачыл жаатта жүргөндөн кийин көп адам менен иштешебиз. Тасма таласында 50-60, жада калса 100дөн ашык адам болуп калышы мүмкүн. Миңдеген адамдар менен иштешип калабыз. Ошондой убакта көрөгөч болуп калат экенсиң. Анан экөө таанышкандан кийин Нуркулдун мындай сезимдери тунук экенин, экөөнүн бири-бирине болгон мамилесин көрдүк. Анан мындай серьезный деп коет, чечкиндүү бала экенин көрдүк дагы. Анан ушундай кылат элек дегенде эч кандай каршылык көрсөтпөстөн атасы экөөбүз макул болдук. Анткени биз дагы Арынч экөөбүз ушундай чечимге келгенде, экөөбүз эле чечимге келгенде атамдар, апамдар бизге тоскоолдук жараткан эмес. Анткени силер жашсыңар, кое тургула, окууңарды бүткүлө, же шартыңар жок болсо, же үйүңөр жок болсо, астыңарда машинеңер жок болсо деп бир да сөз айткан жок. Анткени ушул нерсени биз дагы ата энеден алган тарбиянын дагы бир чоң күчү деп эсептейм. Биз да ошол ата энебиздин жолун жолдоп, кой жаштарга биз дагы бир шарт түзүп берелик. Эгерде экөө ушундай жолго барып атса, биз батабызды берип колдогондон башка эч нерсе кыла албайбыз дедик. Бул жакта көбүнчө эркек жактан көбүрөөк инициатива кетет эмеспи? Көрдүк Нуркул чечкиндүү экенин, Нуркул кызыбызды окутуп аларын, Нуркул биздин кызыбызды биз көрсөтө албаган чет өлкөнү көрсөтөөрүн, Нуркул биздин кызыбызды өзүнүн жубайы, өзүнүн жолдошу, өзүнүн досу катары кабыл алып, экөө бир жакшы
Кудай буюрса үй бүлө түзүп кетерине көзүбүз жетип анан макул болдук. Кыргызда багы күйөө баланы пайгамбар сыйласын деп мындай келсе жумуш кылдырбай төргө отургузуп сыйлы мамиледе болушат. Бирок азыр мындай заман бап болуп кетпедикпи баарыбызчы? Кандай кайын ата кайын энесиздер? Биз деле баягы Мындай дистанцияны сактап эле сиз биз элесиздерби мамилеңизде? жок, биз эми чыгармачылык жакта жүргөндөн кийин биз кинодо деле көрүшүп калабыз. Анан үйдө деле ошол эле бизде чыгармачылык жөнүндө сүйлөшөбүз да, кино, театр, анан алар да театрга келип турушат. Бизде мындай эле дос катары сүйлөшөбүз баарыбыз эле ачык эле, тигиндей экен, бул мындай экен, бул жагы мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек. Баарыбыз жолубуз бир болуп атпайбы? Эгерде жолубуз мындай эки кесиптин ээси болгондо анда мындай дистанцияны кармап сүйлөшөт белек дейм да. Анан эми бизде көлдүктөрдө негизи Ачык айрым салт сананы кармабайт, жок, салт сананы кармайт. Бирок күйөө баланы бизде оокат кылдыртат да. Оокат кылдырта элекпиз. Күйөө баласы таластык эмеспи? Таласта наоборот, мен билем да, мен тайкем таластын күйөө баласы болчу. Төргө отуруп алчу, тайке айланай, сиз күйөө баласыз деп, эмнеге төргө? Биякта ушундай төргө отургузат дейт. Койкой деп, бизде көлдө билесиңер да, күйөө бала оокат кылат, эт бышырат, кой соёт, самовар жагат, ушундай нерселерди кылат. Бирок ал нерсеге жете элекпиз, эми айылга жете элекпиз, айылга бара элекпиз. Ал жагынан деле ат чалдырбайт Нуркул өзү тың да. Кызыңыз улуу кыз болгондуктан мындай турмуш тиричиликке тың болуп калды беле же кайненесине узатып атканда кандай узаттыңыздар? Мындай эч нерсени билбейт, али кичинекей үйрөтүп ал дедиңизби же Маделинага ишенип эле турмушка узаттыңыздарбы? Бул мындай болду. Мен кудагый менен сүйлөшкөндө айттым. Кудагый, кызым мүмкүн бир нерсени билбей калышы мүмкүн. Жаш өзүңүз көрүп атасыздар. Үйрөтүүсүн үйрөтүп аласыздар. Эч нерсе билбейт деп айтпайм. Бирок мүмкүн сиздердин салт санаңыздарга байланыштуу бир нерселерди билбей калышы мүмкүн. Бирок биз жактын салт санасын баардыгын билет. Бирок мен өзүм кызымды мактаган жокмун. Жаман өзүн мактайт болбойчу. Тамак жасайт деп айткан жокмун. Тигини муну кылат деп эч нерсесин айткан жокмун. Просто өзүңүз эми өзүңүзгө кызгылып, өзүңүз тарбиялап аласыз, өзүңүзгө ылайыктуу кылып тарбиялап аласыз. Биз өзүбүзгө ылайыктуу кылып тарбиялаганбыз негизи. Анан эми сиз өзүңүздөргө ылайыктап тарбиялап аласыз десем, кудагыйым аябай жакшы киши. Ооба, эч камсанабаңыздар, мен билем, мен дагы өзүм ушундай жаш келгем, мен да үйрөнгөм. Мен үйрөтүп алам, эч нерседен камсанабагыла, мен тигин жасай албайт экен, муну жасай албайт экен деп эч нерсеге претензия келтирбейм. Ушундай жакшы сүйлөшүү болуп кеткен. Бирок Мадалена негизи кичинекей чагынан эле тамак жасайт, камыр жуурат, манты, оромо, баардык тамактардын баарын жасайт да. Кудагыйга заранее мактап айткан жокмун мен аларды. Анан өзү кудагый кийин айтып атпайбы, бүт тамактын баарын эле жасайт турбайбы, сиз эчтеке билбейт деп едиңиз беле дейт. Ой жок, алардын эми билет, бирок эми кээ бир сиздерге ылайыктуу нерсени билбей калышы мүмкүн да. Десем, ой жок, баарын эле жасайт экен, эч неме претензиям жок деп ошентип калат. Альбина эже, мисалы үчүн жаш кезиңде сени менен чогуу жүргөн теңтош курбу курдаштарың мындай бул дүйнөдөн өтүп кетсе, мындай унутуп каласың, күчкөндөн кийин маани деле бербей каласың да. Анан убакыт өткөн сайын азыр сиздер Азиз Мурадилаев өттү, ага чейин Марат Козокеев сиздер менен тең сапарлашып жүргөн. Бара мындай бул нерселерди оор кабыл алып, кандай десем, өмүрдүн баркын билип калат болушуң керек. Ооба, бул биздин арабызда жүргөн, биз чогуу бир туугандай болуп калганбыз. Марат Козокеев, Азиз Мурадилаевдар бул дүйнөдөн өтүп кеткени өтө өкүнүчтүү нерсе. Анткени экөө тең өтө талант, экөө тең адамгерчилиги бийик, эч качан адамга катуу сүйлөбөгөн адамдар эле да. Бул нерсени кабыл алуу бизге экөөнү тең жоготкондо, баягы өзүбүздүн досторубуз, биз жакшы катыш болуп, театрда бир тууган болуп калган адамдарды жоготуу бизге аябай өтө оор болду. Биз бул нерсени бири-бирибизге айтпасак дагы, бири-бирибиздин өзүбүздүн көз карашыбыздан байкап, азыркыга чейин театрда Азиз отурган столду, Азиз отурган комнатага киргенде ушунчалык дене дүркүрөп кетет. Ошол эле Марат Козокеев койгон спектакльдерде
чогуу партнер болуп ойноп калдык элек. Ошол спектакльдерде ошол эле убакта эмес биз грим комнаталарында чай ичип отурган күндөр, сүйлөшкөн баардык сөздөр, чыгармачылыкка болгон алардын мамилелерин айтып азыркыга чейин эле отурган сайын сүйлөшөбүз, отурган сайын эстейбиз, отурган сайын ушунчалык жүрөк ачышат да, ичибиз ооруйт. Неге ушундай болуп калды, эмне үчүн деген суроолорду абдан көп беребиз. Биз бири-бирибизди сактайлычы, бири-бирибизди ден соолугуңарды карагыла деп ар дайым биз бири-бирибизге ушундай аяр мамиле кылабыз да. Ошон үчүн жана мен жогоруда айтып кеттим го, театрда ушундай атаандаштык бар. Театр чыгармачылык жаатта ушундай бири-бирин көрө албай конкурент болгондор бар десе, биздин театрда мен 100% айта алам. Андай жок бизде. Биз бир тууганбыз. Биз бири-бирибизге айтып келебиз. Мен көмсөм, сен мени көмөсүң деген сөз бар. Топурак бири-бирибизге салышабыз. Биз ошолго жетелик, 100гө чыгалык, 90го чыгалык, андан ашалык. Биз бири-бирибиздин юбилейлерибизде жакшы сөздөрүбүздү арнайлык деп жанан экөөнү жоготуп алганыбыз биздин Опол тоодой чыгармачылыкта дагы, өзүбүздүн досторубуздун арабызда дагы чоң бир башка орду толгус адамдарды жоготуп алдык биз. Мындай адамдар кайра келеби, кайра жаралабы? Анткени алардын сезимдери да башка эле, сөздөрү да башка эле. Турган турпаты дагы, жүргөн жүрүм-туруму да бир башка адамдар эле да. Анан баягы ушундай адамдарды Кудайга жакын болот турбайбы? Кудай өзү сүйгөн адамдарын өзүнө жакын алып кетет экен. Бейишинен болсун, баягы Курандан башка эч нерсе айла жок. Эмне үчүн мындай суроолорду берип жатат деп дагы комментарийде калтырышы мүмкүн, бирок ушундай чогуу жүргөн адамдар эстебесе анан кимдер эстейт э? Альбинежан, да сиз убактыңыз тар экен, сиз да кармабай эле эң акыркы жаңылыктарыңыз менен бөлүшүп өтсөңүз. Мына жакында кино чыкты, Особняк. Ооба. Биринин артынан бири эле тасмалар чыгып жатат. Ошол эми жаңылыктарыңыз менен бөлүшүп өтсөңүз, чамачылыкта. Жаңылыктар театрдан, баягы өзүмдүн основной негизги жумушум театр. Театрда бизде азыр улам биринин артынан бири спектакль коюлат. Жакында эле бир жаңы бул ата-энелерге, ата-эне менен балдардын ортосундагы мамилеге байланыштуу азыр аябай ушундай актуалдуу тема болуп атпайбы? Бул илгери 30-жылы эле болгон окуя экен. Америкалык Дилмар, автору Дилмар ошол жазган, баягы чет өлкөлүк автор. Ошонун негизинде биз спектакль койду. Назым Байке өзү худрук катары өзүнүн окуучусу Жылдызбек Касейинов эртеңкиге ордуңду бошот деген бир жакшы биздин репертуарга жакшы бир спектакль келип конду десем болот. Анткени аны улуу, кичүү келип көрсө ойлонуп кете турган спектакль болду. Ата-энени биз азыр мындай кыскача айтып коеюн, мүмкүн интрига болуп келип калышы мүмкүн. Биз азыр карлар үйүндө көбүнчө мурун кыргыздар жок эле да. Азыр көбүнчө көп болуп кеткен экен. Ошого байланыштуу келген балдар, кыздар ата-энесине кандай мамиле кылат, ошол спектакльди көргөндө сөзсүз түрдө ата-энесине чалат. Бул спектакльди көргөндөчү, же апасына чалат, же атасына чалат. Ушул спектакльди мен жаштарга өзгөчө келип көрүп, мүмкүн туура эмес кылып аткан жагыңарды ушул спектакльден көрүп кетсеңер болот го деп ойлойм. Азыр жаңы чыкты. Анан дагы спектакльдер коюлуп атат. Быйыл Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата дагы Делбирим ашуу деген спектакль жаңы коюлуп баштады. Баягы ГИТИСте бүтүп атат. Ошол ГИТИСтин режиссерлук чеберчиликти бүтүп келаткан режиссер бизге азыр ошол ашууну жаштарга коюп атат. Кудай буйрса жакында июндун башы чыгып калат. Анан Түпкүрдө деген Максим Горкийдин На дне Түпкүрдө деген спектаклин Адыл Болорбек уулу коюп атат. Бизде аябай быйыл театрда ушунчалык ажиотаж. Театрдын планында жылдын аягына чейин биз 10 спектакль чыгарышыбыз керек.
буюрса ошонун баары ишке ашып калса силерди да театрга чакырып кетмекчимин. Анан эми сөзсүз түрдө тасма талаасында кудай буюрса жакынкы майда дагы бир ушу социалдык балдарга, кичинекей балдарга, мектеп жашындагы балдарга, кыздарга ылайыктуу бир жакшы көйгөйдү көтөрө турган бир социальный кино тартылганда буюрса ал да онун да башталып калат. Анан жайында да проектилер бар. Эми буюрса баягы Instagram бар. Жакшы бөлүшүп турабыз жаңылыктардан. Динежан да убактыңызды бөлүп атайын ушундай андай ишеничиңизди артып келгениңиз үчүн чоң рахмат айтабыз. Чыгармачылык ийгилик. Буюрса жакшы гана жаңылыктарыңыз менен бөлүшүп туруңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы менин каналымдан кимдерди көргүңүздөр келет, ой пикир калтырсаңыздар болот. Бул видеону бөлүшүп койсоңуздар да ыраазы болобуз. Анда кийинки эфирден жолукканча саламатта туруңуздар.